Лукман сүрөсүнүн 14 аятында дагы Алла Таала сиз бизге кайрылып мындай дейт. Ва вассайнал инсана бивалидайхи хамалату уммуху вахнан ала вахнин. Biz deyt insanlarga, her bir insanlarga vasiyat kıldık. Ayttık, ata enеңерге жақшылық kılgıla dep. Oşol ata enenin içiden kayra Allah Taala ne deyt? Hamalatu ummuhu. Oşol insandı apası, enesi boyuna kötördü deyt. Vahnan ala vahnin. Ушунчалык көтөргөндө алсыз болгондон алсыз болуп баратты дейт апа. Апа 9 ай, азыр ким сизди 9 ай ушинтип көтөрөт? Бир тууганыңызбы, атаңызбы, кошунаңызбы? Ким сизди ушинтип 9 ай эмес, 9 саат жонуна көтөрөт? Бирок апа ушул 9 ай бою өзүнүн курсагына салып көтөрөт экен. Ошол учурда Алла Таала сиз бизге эскертип, апаң ушунчалык сени көтөрдү, вахнан ала вахнин, ушунчалык күндөн күнгө алсыз болуп жатты дейт. Бала курсакта ушунчалык чоңойгондо эне бели ооруп, ден соолугунан ажырап, уйкусунан ажырап, жей турган тамактарынан ажырап жатты. Эмне үчүн Алла пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям ушул бейиш апалардын кадамынын астында деп жатат. Устаздын кадамынын астында деген жок. Меш салган кадам астында деген жок. Эркек кишинин кадамынын астында деген жок. Бирок апаларга келген ушул нерсени ушунчалык Алла Таала дагы бекемдеп айтып жатат, пайгамбарыбыз да айтып жатат. Себеби ушул биздин пайда болуубузга, бул дүйнөгө жарык дүйнөгө келүүбүзгө бирден бир себеп боло тургандан бул апа экен, аял зат экен. Аял заты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды төрөдү. Аял заты пайгамбарга сүт берип, аппак сүтү менен чоңойтты. Аял заты Хадиша энебиз келип туруп, пайгамбарыбыз ушул үңкүрдө турганда ошого тамак ташып, өзүнүн байлыгы менен исламга жардам берген бул аял заты болгон. Ошондуктан сиз менен биз ушул өзүнүн биринчи апабыздан баштап, андан кийин келинчегибиз, кыздарыбыз, карындаштарыбызга ушунчалык баа беришибиз керек. Башка жака барсак дагы биринчи үй бүлөбүзгө келгенде апабызга бир хадия менен келишибиз керек. Келинчегибизге хадия алалы, кызыбызга хадия алалы, андан кийин уулубузга дагы алсак болот. Ошон үчүн ушул аяттарга амал кылып, ушул апаларыбызга, аял затына ушунчалык назик мамиле кылышыбыз керек.